Достор, баягы суу самырдагы бадал 6 гана боюнча аябай комментарийлер окуп чыктым. Анан баягы жалал атта билесиздер, баягы ученый киши бар, Зекир ака, ал менен да сүйлөшүп айтсам, эмнеден бул нерсе көбөйгөн десем, бир себебин айтты. Бул дейт Абдыкадыр, жайыт жерлер, то есть мал көбөйгөндөн дейт, чөптөрдү өстүрбөй койгон дейт да. Өзү мисалы мына ошол бадал менен чөптөр равномерно өсүп турса дейт, бири-бирине өстүрмөк эмес дейт да. Улам жеп салган үчүн дейт, уже мына обычный чөптөр жок болуп калды дейт. И бул бадалды көбөйүшүнө мүмкүнчүлүк болуп калды дейт. Эгер буну жоготобуз десек, биринчиден ошол жайытка чыгып аткан мал койлорду санын азайтыш керек, же убакыт менен бөлүп кое бериш керек дейт, биринчиси. Анан комментарийде жакшы сунуштар, кийинки кызыккан адамдар жазды. Мисалы трактор менен күзүндө айдап салыш керек депчи, что күзүндө айдаса тамыры чыгып калат дагы, кышта бул тоңот. Экинчи варианты бар экен, хотя бы үстүнү оруп салыш керек. Бир эки адам суусамыр адамдар жазды, алар шпыргы да кылып колдонгондор бар экен да. Кыскасы колдонсо болот, бирок аны пайдасынан зыяны көбүрөөк да. Анткени же койда жебейт, эми төө жейт, төө багайын десең, бул суукка канчалык чыдайт. Ошону бир ойлонуштуруш керек экен. Азыр башымда турат. Буюрса жакында балким майрамга чейин же андан кийин барып суусамырда жер-жеринде кыдырып, эми биз колдон келишинче кылып кое берели, аракетин кылып, балким биз ушул видеолорубуз аркылуу тийиштүү адамдар көрсө деле, балким чарасы көрүлүп калат. Же өзүбүз бир аракетин кылабыз. Ошол, буюрса токтоп калбайбыз. Бул маселе бир гана суусамырда гана эмес, башка жерлерде уже аз-аздан болуп башталып атат да. Буну эртараак жолун таппасак, эртең суусамырга барганда чоң жайлоо эмес, балким чоң тикенек зар болуп калышы да мүмкүн да. Аман болуңуздар, биз менен болуңуз, буюрса жакшы бир иштерди бирге аткарабыз.